Kızlarga eng пайдалуу 5 кеңеш. Бул эң чоң пайданы алып келет сага. Биринчиден, жөнөкөй көрүнөт, бирок пайдалуу. Какырба. Өзгөчө атанын алдында, бир туугандарың алдында, урмансыздуу болушуң үчүн какырба. Без звук какыр. Без звук түкүр. Какырган түкүргөңдү эч ким көрбөсүн. Өзгөчө эриң, өмүрлүк жолдошуң көрбөсүн эч качан какырган түкүргөнүңдү. Какырып түкүрүк ушунчалык катуу тиет. Эркек киши негизи токойдон ушул баягы Тарзанга окшоп токойдун ичинен чыгып келгендей эле копол, корс, какырык, түкүрүк анда болот сөзсүз түрдө. Насыбай сигарет чеге турган болсо, ал сөзсүз эле болот. Сизге эч качан жарашпай турган адат бул какырып түкүргөнүңүз. Ал эми экинчиден жөнөкөй нерселер, бирок орчундуу маселелер, катуу күлбөңүз. Кээ бирлер ушундай катуу күлөт, магистрал менен Советскийдин башына кийип алат да. Деп ушундай катуу күлөт, эми аны күлгөнүн көрүп астагфирулла, ооз галоч да 81 размердеги галочтой ооз ачылат. Тиш 180 жылдан бери жуулу элек, жыт бүт бишекти ээлеп алган. Ушунчалык сасык. Ошондой катуу күлөт да. Баягыны аялдарды кээде кафеде бир жерде отуруп калсаң, эркек киши звугубуз чыкпай жөн эле сүйлөшүп отурабыз. Бул жакта 4-5 аял отуруп калган, кафени бүт титиретет да, люстралар кыймылдап кетет. Кудайым өзүн сактап, астагфирулла, бул эмне деген аялдар деп каласың. Ошондой экен. Мыйыгы да жылмайыңыз, бирок каткырып күлгөн аял кишиге жарашпайт. Ал эми үчүнчүдөн ар дайым таза болуңуз. Ар дайым тазалыкка аракет кылыңыз. Сизде өзгөчө аялда ар кандай кандар келет, нифас дейт, ар кандай эмелер келип турат. Бул маселелерде этият болуп, ар дайым тазалыкка аракет кылбасаңыз, күйөөңүздүн көңүлү калып кетишине себепчи болот ушул маселе. Ал эми төртүнчүдөн азбы көппү ар дайым билимге аракет кылыңыз. Кыргызча китептер көп эле которулуп калды азыр. Кыргызча китептерден болсо да окуп билим алганга аракет кылыңыз. Бешинчиден дуа зикирлер менен жүргөнгө аракет кылыңыз. Бүгүн зордуктап кетти, өтүрүп салды, мына паланча болуп кетти, андай болуп кетти, мындай болуп кетти, аялдарга кордуктар болуп атат. Ошондуктан бардыгынан сактаныш үчүн дагы дуа зикирлер менен жүрүңүз. Көчөгө чыгуу дуасы бар, бирдекеге отуруу дуасы бар. Эгерде такси келсе, такси шектүү болсо, мен мына жерге мындай таксинин номерин жазып, мына таксиде кетип атамын деп бирөө туугандарга бирөөгө жазып коюңуз. Ошондой. Ушул маселелерди эске алыңыз. Алтын башыңыз аман болсун, урматтуу жакардаштарым, бул кыздарыбызга беш керектүү насаат болду.